Мына ошондой эле тууган уруктук мамилени үзүп койгондун дагы бир сүрөтү бул тууган уруктарды бөлүү. Бирөөлөр бар, муну бул жака бөлүп, кээде туугандар 3-4кө бөлүнүп калат, кээде 5-6га, кээде 2ге бөлүнүп калат. Ошол туугандардын ортосуна жик салып, ошолорду бөлүп уруштурган мына ушул да акмакчылык, мына ушул дагы таптакыр туура эмес мамиле, урматтуу бир тууганым. Эми азыр мына ошол тууган уруктук мамиленин үзүлүп калуунун себептерин айтып бергенге аракет кылабыз. Анткени урматтуу бир туугандар, тууган уруктук мамиле эмне себептен үзүлөт? Ушул айтылып аткан себептердин бардыгын тактап, иликтеп туруп, ошол себептерди жок кылганга аракет кылсак, иншалла тууган уруктук мамиле үзүлбөйт деген маселе. Ар бир айтылынып аткан себепти ар бирибиз менде ушул нерсе барбы, менде ушул нерсе жокпу деп урматтуу бир тууганым карап, билип, тескеп турушубуз керек. Биринчиси аль-жахил, бул билбестик. Билбестик деген кандай? Эгерде кимдир бирөө тууган уруктук мамилени үзүп койсо, катташпай койсо, буга кандай күнөө болот? Ушул дүйнөдө жана акыретте буга кандай жаза берилет дегенди кээ бирлер билбей калат, урматтуу бир тууганым. Демек, муну азыр отурганын баары билдик. Эгерде кимде ким тууган урук менен катташпай койсо, мамиле кылбай койсо, алар менен жаман айтыша турган болсо, анда тозокко түшө турган болуп, Кудайдын ырайымынан, мээриминен куржалак калат. Кудайдын ырайымынан куржалак калат деген сөз, ден соолугу жакшы болбойт, жолу жүрүшпөйт, дайыма кыйналып жүрө берет. Эгерде кыйналып аткан болсоңуз, тууган урук менен катташыңыз, Кудай таалам кыйынчылыгыңызды кетирет. Ошондой эле тууган урук менен катташкандын фазилетин, артыкчылыгын, анын жакшылыгын дагы көп адамдар билбей калат. Тууган урук менен катташкан адамдын өмүрү узун болот, ырыскысы кенен болот, курсагы ток болот, акырети абат болот, Кудайдын сүйгөнүнө айланат, урматтуу бир тууганым. Демек, мына ушуну билиш керек. Кээ бир адамдар билбейт, бирок урматтуу бир тууганым, сиздердин бардыгыңыздар ушул жерге келдиңиздер, мына ушул сабакты уктуңуздар. Демек, сиздерде жахил, билбейт деген нерсе болбош керек. Демек, айтканыбыздай, тууган урук кээде таарынышып урушуп кетсеңиз, мен урушуп кеткен, менден кечирим сурап деп жүрө бербестен, ошого биринчи кадам таштап, биринчи кечирим сурап, биринчи баргандыгыңыз бул сиздин акылдуу экендигиңизден, урматтуу бир тууганым, кабар берип турат. Экинчи маселе, тууган урук мамиленин үзүлүп калуусунун экинчи бир себеби бул дафу таква, такванын кемчилиги. Таквалыктын кем экендиги, урматтуу бир тууганым. Эгерде адамдын таквалыгы кемейсе, адамдын дини сүзүлүп калса, анда бул адам маани бербей калат. Кудайым буйрук бердиби, бербедиби дебей калат. Кудай таалам буйрук берген, тууган урук мамилени үзбөгүлө эле деп. Бул адам маани берет. Анткени бул таква болбой калды. Бул деген никеси жок адамдар менен сүйлөшө берет, жаман кинолорду көрө берет, жаман сөздөрдү сүйлөй берет, намазды калтырып коет, жалганды сүйлөйт, ата-энесине каяша сүйлөйт, айтор туура эмес иштерди кылат. Убактысын бекерге кетирет, окуй турган учурунда окуш керек, уктай турган укташ керек. Жок, бул бардыгын уктап же бардыгын ойноп өткөзүп жиберет. Демек, адамдын таквалыгы аз болуп калган болсо, мына ушул адамдагы ошол тууган урук мамилени үзүп койгондо акыбети кандай болор экендигин урматтуу бир тууганым билбей калат. Үчүнчү маселе, бул тууган урук мамилени үзгөндүн себептеринин бири. Бул кибир, адамдын бой көтөрүүсү. Кээ бир адамдар бийликке жетип калса, же бир мансапка жетип калса, же бир кадыр-баркка жетип калса, же чоң бир бизнесмен болуп кетсе, адамдарга бой көтөрөт. Алардан мурдун көтөрүп, алар мага келсин, мен эмне аларга барышым керек, мен деген баймын, мен деген кыйынмын, мен деген акылдуумун, мага келсин бардыгы дегендей кылып, аларга өздөрү барбай коет, урматтуу бир тууганым. Сен кибирлигиң баймактанса бир жоттук, эрмактанса бир октук, эртең банкрот болуп калсаң, таптакыр жерге күлүп түшүп калат. Ошондуктан сен бай болсоң дагы бой көтөрбөгөнүң, чоң болсоң дагы бой көтөрбөгөнүң, барып мамилени кадимкидей, урматтуу бир тууганым, уланткын деп айткым келе берет. Төртүнчү себеби, тууган урук мамиленин үзүлүп калуусунун төртүнчү себеби ал-инқитау тавил, узак убакыттарга бир жактарга кетип калуу деген сөз. Кээ бир адамдар окуп 10 жылдап иштеп жүрө берет, Россияда, Америкада, башка бир жерлерде, Японияда жүрө берет. Жүрүп отуруп тууган урук менен катташып үзүлүп калат дагы, ошо менен биротоло үзүлүп калат. Кээ бир адам айылдан Бишкекке келген, 5 жылдап, 10 жылдап, 20 жылдап жүрүп, барып тууган урук менен сүйлөшкүсү келбей алыстап жүрүп отуруп, ошол нерсе суу отуруп акырында бейтаныш адамдардай болуп калат. Демек, өтө алыска кетип калып, узак убакыт жүрүп кетүүнүн кереги жок. Билесиңерби, пайгамбар айткан, эгерде кайсы бир адам өзүнүн жеринен ырыскысы чыгып турса, башка жерге кетпей ошол жер өзүнүн жеринде тургандыгы жакшы деп айткан. Кээ бир адамдар чет өлкөгө окуганы кетет,
кетебиz, иштегени кетебиz, pul tapkany кетебиz. Бирок sen окуй турган окуу, sen иштей турган иш өзүңүн мекениңде, ата-энеңин жанында, туугандардын жанында боло турган болсо, бул эң бактылуулук болот. Sen билбейсиң башка жерде кандай экендигин. Дайыма тууган урук менен жүргөн жакшы, анткени ата-энең сага байлап бербейт, туугандарың байлап бербейт. Алыста жүрөсүң, күн өтөт, ай өтөт, жыл өтөт, барып өтүп, жылдар өтүп кетет, 10 жылдар өтүп кетет. Анан туугандардан айрылып каласың. Ошол убакта өкүнүп каласың. Ошондуктан колуңан келишинче сен иштей турган иш, окуй турган окуу, жүрө турган жерлериңин бардыгы өзүңүн мекениңде, ата-энеңин жанында, туугандардын жанында боло турган болсо, бул эң жакшы маселе болуп эсептелет. Бирок ошол жок болуп калса, ошондо гана сыртка чыксаң, урматтуу бир тууганым, жакшы болот. Көп адамдар алыс болуп кетип, тууган урук катташпай, ошону менен бир туугандардын мамилеси алыстап кеткен болот.